Шайлоочулар негизи шайлоо участкасына келгенде алардын колуна 2 бюллетень берилет. Бирөөсү бир мандаттуу округтан бараткан шайлоочулар үчүн, кандидаттар үчүн, а экинчиси партиялык система боюнча. Жана биринчисинде эч кандай кыйынчылык жок. Ал жерде ошол округтан бир канча кандидат баратса, мисалы үчүн 7, 8 же 10 ошолунча кандидаттын аты жөнү жазылат. Анан тушунда бош квадрат болот. Ал бош квадратка ошо белги коюу менен тандап алса болот. Эгер экинчи бюллетенде болсо, экинчи бюллетендин биринчи бөлүгүндө партиянын тизмеси болот. Азыркы учурда ала турган болсок, 21 партия катышып атат. 21 партиянын тизмеси жазылат. 22 баарына каршы деген графа болот. Ал жерден ошол партияга сөзсүз добуш бериш керек. Эгерде партияга добуш бербей калса, ал жерде бул жараксыз бюллетенге кирип калат. Экинчи бөлүгүндө болсо 54 бош квадрат болот. Ошол бош квадрат ал деген ошол партиядан бараткан 54 кандидаттын квадраты. Ошолордун кайсыл кандидат канчанчы номердеги кандидатка добуш бериш керек болсо, ошол бош квадратка белги коюу менен кандидатты дагы тандап алат. Ошентип партияны жана кандидатка добуш берүү менен экинчи бюллетень да толтурулат. Бул жерде айта кетчү нерсе, эгерде партияга добуш берип, кандидатка добуш бербей калса, бул жарактуу бюллетень болуп эсептелине берет. Эгерде партияга добуш бербей, кандидаттын цифрасына белги коюп алса, анда бул жараксыз болуп калынат. Себеби дегенде кайсы партияга экени белгисиз болуп калат. Кайсы учурларда бюллетень жараксыз болуп калат? Эки учурун айттыңыз. Кайсы учурларда? Дагы эгерде партияга добуш берип, бирок бирден ашык 2 же 3 жерге жанагы цифраларга белги коюп койсо, бул жараксыз болуп калынат. Себеби дегенде ал жерде дагы кайсы кандидатка экени белгисиз болуп калат. Ошон үчүн бул дагы жараксыз бюллетень болуп эсептелинип калат. Эгерде партияга добуш бербей, жанагы тескерисинче цифраларга берип алса, бул дагы жараксыз болот. Ошол эки учурда. Берки бир мандаттуудан дагы бир эле кандидатка добуш бериш керек. Ал жерден дагы бирден ашык добуш берип калса, ал дагы жараксыз болуп калат. Бул бюллетендер боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүбарбы? Бюллетендер боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Биздин Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында байма-бай жаңы роликтер тартылып ал жака жүктөлүп атат. Андан сырткары бардык биздин улуттук каналдарга берилип роликтер, ал жактан дагы байма-бай роликтер көрсөтүлүп жатат. Дагы роликтер тартылып атат. Булардын баары жана сурдоперевод менен дагы жасалып жатат. Биздин себеби дегенде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз дагы маалымат алып, алар дагы шайлоого барыш керек. Ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аткан учурда шайлоочуларда кандай маселелер жаралып жаткандыгын айтып атышат сиздерге? Шайлоочулар дагы ошол бул система жаңы болгон үчүн алар дагы бир аз кооптонуп турушат. Жанагы экинчи бюллетенди толтурганда партиялык система менен адашып калабызбы деп ошол жерден көбүнчө коопсуз жана кооптонуп атышат. Бирок түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин түшүнүп калып жатышат. Анан биз жакында эле мындай шайлоону өткөрүп көрдүк бир чүйдүн бир округда. Ал жерге катышкан жанагы шайлоого катышып кеткен шайлоочулар эч кандай кыйынчылык көргөн жокпуз, оңой эле шайладык дешти. Ошондуктан мен 28 ноябрда дагы биздин шайлоочулар эч мындай тоскоолдуксуз, эч кандай жанагындай кооптонбой эле келип шайлап кетсе, ошол жерге келгенде оңой эле экени көрүнөт.